Садыр Жапаровду Ташиевди жакшы көргөнүңдө, жаман көргөнүңдө колдоптур. Өлкөнүн башына 30 жылда топтолгон опурталдуу маселелердин чоң сыноолору келди. Россия Түркия менен бычактын мизинде сүйлөшүү менен тең салмактуу мамилени түзүп кетүү, дүйнөлүк алтын мафиясы менен болгон соттошуу, кошуналар менен чек ара маселесин такташуу, өлкөдөгү чала өлгөн жыландай болгон коррупционерлердин ичтен кыжырдануусу президентти жети баштуу ажыдардай ороп турат. Карапайым эл кайраттуу болуп, ар кандай чагымдарга ишенбей, бир жакадан баш чыгаралы. Бир эле кумтөр маселеси тереңдеп кетсе, эгемендиктен берки миңдей элитанын бети ачылганы турат. Ушундай учурда бүгүнкү бийликке карапайым калкан болушу керек. Калкан болбой арабыздан ырк кетсе, Кыргызстанды ыдыратып жиберейин деген күчтөр толтура. Маалымат Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Ташиев оппозицияга чай берип, учаны Текебаевка тартты. Аз күн мурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев оппозициялык маанайдагы жоон топ саясатчыларды ресторанга чакырды. Нур уулу Доспол, Исмаил Исаков, Бекболот Талгарбеков, Мамбет Чунус Абылов, Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Усуваналиев, Сабыр Муканбетов, Камила Талиева, Бектур Асанов, Дүйшөнкул Чотонов жана башка лөктөр чогулушуп, чер жазыша олтурушту. Тоготерине келсек, кыргыздын салты боюнча уча тартыларда Камчыбек Ташиев оппозиция ана башчысы Өмүрбек Текебаевка сыйлуу устуканды ыролоптур. Ал жерде ата мекендин лидерлеринин улуу деле аксакалдар бар эле. Бирок аброй жагынан сыйландыго. Исмаил Исаков адатынча тырчып, эт жебей кетип калганы эмнени канкуулайт. Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровдун аракеттерине кумтөр боюнча жүрүп жаткан иштерге Атамбаев менен Мадумаровдун жакын колдоочу командасы абдан каршы иштеп жатышат. Акыркы жолу президенттин жубайы боюнча өтө ыплас ушак таратылды. Аны дагы Мадумаровчулар Атамбаевчилер талкуулап, табалап жана Фейсбукта ар кайсы группаларга салышууда. Уятыңар жок экен. Сыргак Абдылдаев Ашанын түз жугундукору, Венера Апенова деген фейк Рита Борбукеева, Жидегүл Молдалиева дагы Ашанын тролдору. Атамбаев тролдоруна жакшы эле акча бөлүп берген окшойт. Кумтөрдө анын кызыкчылыгы бар да. Убагында $10 миллион алып турган. Азыр дагы акциясы болушу мүмкүн. Ажырап калуудан коркуп жатат. Мелис Аспеков деле Ашанын жугундусун ичип калган. Койташта жүргөн. Кийин деле Атамбаевдин айланасындагыларды Ашаны чыгарам деп Сейтек Атамбаевди офисине чакырып жүргөн. Садыр Жапаровду атайын жаманатты кыла турган бул сексот болчу. Мурда деле Аспековду сексот деп таанышат эле. Сексот секретный сотрудник. Айгүл Жапарованы каралап, үй бүлөнүн ыйыктыгына атайын асылып жаткан жала ушак чыгарган Аспеков өзү. Аны колдоп бөлүшүп жаткандар Аша менен Адахандын командасы. Дагы бир нерсе, Аша менен Адахам чогуу. Ашанын короосун кайтарып өргөн Лейла Саралаева жамандаганын токтото элек. Дагы бир Назгүл Мамытова деген журналюга Ташиев менен Жапаровду колдогондорду жаман сөз менен айтып жүрөт. Ушул акмактарды колдогон бийлиги эмнени кыйрат деле. Маалымат Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов түндүктө иштегендер түштүккө, түштүктөгүлөр түндүккө кетти. Акимдерди ротациялоо райондордо өнүктүрүүдө оң натыйжа берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ноокат шаарынын тургундары менен жолугушуусунда билдирген өкмөт кабарлады. Марипов бул жолу район башчыларын дайындоо принцибин толугу менен өзгөртүүнү четишкенин айтты. Өлкө түштүгүндө иштегендер эми түндүк тарапка, ошондой эле түндүк тараптагылар түштүккө багытталат. Мунун бардыгы жерлерде калыптанып калган иштөө ыкмаларын жоюу максатында жасалууда. Жаңча иштеп баштоо керек. Биз акимдердин натыйжалуу иштеши үчүн бардык шарттарды түзөбүз. Инвесторлорду тартабыз. Ал эми жергиликтүү жетекчилер аларга ишенип берилген аймактагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу боюнча түздөн түз иш алып барышы керек деди ал. Жүргүзүлгөн аттестациянын жыйынтыгы боюнча мамлекет башчынын жарлыктарына ылайык 37 аким иш ордун которду. Эске сала кетсек, кечээ мамлекеттик башчы Садыр Жапаровдун жарлыктарына ылайык өлкөдөгү райондук администрациялардын башчылары, тагыраагы акимдер ротацияланды. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эксклюзив. Курманбек Бакиев кумтөр боюнча өзүнүн айтылган маалыматтар боюнча үн катты. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиев кумтөр алтын кенин иштетүүгө байланыштуу өзүнө жабылган жалааларга жооп кайтарып, Саясат KG маалымат порталына маек берди. Курманбек Салиевич Центера Gold Company компаниясынын кумтөр алтын кениндеги ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы жарыялангандан кийин баары Аскар Акаев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары жана Өмүрбек Текебаев комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровго асылып, аны бир жактуулукка айыпташты. Алардын айтымында Жапаров комиссиянын корутундусунда 2003-2004 жылдардагы жана 2013-2017 жылдардагы келишимдерге айыптоо менен басым жасаган. Бирок ошол эле убакта өлкө үчүн эң бир пайдасыз болгон 2009 жылдагы келишимди кыйгап өтүүгө аракеттенген. Анткени бул келишимди Акылбек Жапаров сиздин көрсөтмөңүз менен түзгөн экен. Сиз буга эмне деп жооп бересиз? Мен 2013 жана 2017
2017-жылдагы келишим жөнүндө айта албайм, анткени аларды тереңдеп окуган эмесмин. 2009-жылдагы келишим тууралуу айтсам, мында азыраак логикага ээ болуу жана окуганды билүү эле 2004 жана 2009 жылдардагы келишимдердин айырмасын билүүгө жетиштүү болот. Мен азыр сандарды термелеп айтпай эле коеюн. Баары ачык турат жана каалаган адам келишимдердин тексти менен таанышып, жыйынтык чыгара алат. Акылбек Жапаров иштеген 2007 жылдагы келишим парламент тарабынан бекитилген эмес. Мен эсимде калганы боюнча Атамбаев ага кол койгон, бирок парламент ратификациядан өткөргөн эмес. Экинчиден ага кыйгап өтүүгө аракеттүүнүн деле кереги жок. Анткени 2003 жана 2009 жылдардагы келишимдердин ортосундагы айырмачылыкты өткөрүү үчүн окуганды билүү эле жетиштүү. Болгону мен азыр сандарды жана фактыларды келтиргим келбей жатат. Анын баары ачык булактарда жарыяланып турат. Аскар Акаев, Темир Сариев жана Атамбаев менен Текебаевдин тарапташтары 2009 жылдагы келишимди парламент аркылуу ратификациялоонун жана Конституциялык сот аркылуу бекитүүнүн кереги жок болчу дешүүдө. Анткени бул процедуралар келишимди эл аралык макамга көтөрүп салган. Эми канадалыктар менен Нью-Йоркто соттошуу кыйын болот. Кыргыз тарап арбитраждык сотто жеңилип калуусу да мүмкүн дешти. Аскар Акаев болсо Кумтөрдү иштеткен Кумтөр Gold Company дагы ушул боюнча айтып жатат. Биз арбитраждык сотко 2009 жылдагы келишимдин негизинде барабыз дешти. Эгер 2003 жылы ал компанияга преференция берилген болсо, анда алар 2003 жылдагы келишимдин негизинде сотко барарын айтышмак деп айтты. Эгер Акаевдин бул долбоордогу ролу тууралуу айта турган болсок, жумшак айтканда ал унутуп калган окшойт. Ратификациядан кийин Кыргызстанга соттошууга оор болот дегени толук абсурд. 2003 жылдагы келишимде дагы арбитраждык сот боюнча пункт болгону. Канадалык тарап Кыргыз Республикасына каршы териштирүүнү ошол жылдагы инвестициялык келишимге ылайык юнистрал эрежеси боюнча жүргүзүүнү демилгелеп пайдаланып кетишти. Арбитраждын орду Стокгольм. Кыргыз Республикасына коюлган доон суммасы $1 миллиард ашуун. 2009 жылдагы келишим боюнча Камека жана Центера өздөрүнүн доо талабына баш тартышкан жана аталган арбитражда болгон чыгымдардын ордун Кыргызстанга кайтарып беришкен. 2009 жылда келишим менен иштеп жатып, биз 2003 жылдын келишимдин айынан колу бутубуз байланып калгандай эле болгон. Таза барактан баарын баштаганда болчу, толук эркиндик бизге берилген жок. Сиздин каршылаштарыңыз 2009 жылдагы келишим боюнча Кыргыз тарап Центеранын концепциясына 16 гектар жерди кошумча өткөрүп берген дешүүдө. Бул чынбы? Мен эсимде калган боюнча аларга эч кандай жаңы аянт берилген эмес. А жаңы келишимде аларга мурда эле лицензия боюнча берилген жерлер бекитилген. Ага чейин компаниянын карамагында жарымы концессиялык, жарымы лицензиялык аянттар болгон. Биз баарын концессиялык бирдей режим болсун дедик. Муну дагы текшерип көрүшсө болот. Бардык маалыматтар ачык. Акылбек Жапаров 2007 жылы ал каржы министри катары премьер-министр Атамбаев экөө биргеликте Центера менен жаңы пайдалуу келишим түзүшкөнү ырастап жатат. Бирок сиз аларды отставкага кетириптирсиз дагы. Андан ары келишимин Алексей Елисеев менен Максим Бакиев алектенип 2009 жылы аякташыптыр. Бул ырастоого кандай жооп айтасыз? Биринчиден, Жапаров каржы министри болгон өкмөт отставка Центера менен келишимди айынан эмес, парламенттик шайлоодон кийин жаңы парламент жаңы өкмөттү курай турган үчүн кеткен. Экинчиден, 2007 жана 2009 жылдардагы келишимдерди салыштырып көрүүнү сунуштайм. Эсимде калган боюнча парламентте докладчылардын бири болуп Алексей Елисеев сүйлөгөн. Бул маселеге жоопкерчиликти алып, цифраларды келтирген. Бул презентация жана ошол жыйындын стенограммасы бар. Анын баарын таап элге чыгарыш керек. Келишимдердин текстин пропагандалык патетикасыз, бир жактуулукка жол бербей салыштырып көргүлө. Анан баары алаканга салгандай белгилүү болот. Сиз Акылбек Жапаров тууралуу эмне дей аласыз? Аны Центеранын Кумтөрдөгү ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссияга төрага кылып дайындоо туура эле болдубу? Мен адамдын өздүгүнө акарат келтиргим келбейт. Ал өтө жөнөкөй эмес, абалда калды. Анын акыбалын кыскача же көкүрөгүң кайшылаш жерде, же башың бадалдардын арасында деген орус макал менен таасын сүрөттөсү болчудай. Ал бул маселенин чындыгында жакшы билет, бирок өлкө юридикалык дагы, экономикалык дагы жактан кандай кырдаалга туш болорун, канчалык деңгээлде жакшы түшүнөрү белгисиз. Мен тобокелчиликке өтө кылдат каралды жана өкмөттүн окуян өнүгүшүндө пайда болчу бардык сценарийлерге планы бар деп үмүттөнөм. Кандайлар экен тизмектегенди каалабай турам. Тизмектебейм дагы, бул өзүнчө сөз. Сиздин оюңуз боюнча кыргыз бийлиги жана Центеранын бүгүнкү конфликтинен кийин Кыргызстанды кандай келечек күтөт? Мунун баары эмне менен аяктайт? Мен аз Кыргызстандын бул конфликттеги келечегин болжолдоого даай албайм. Анткени Акылбек Жапаровдун докладында кайсы фактылар жана далилдерди өкмөт эске аларын билбейм. Бул маселени иликтегенибизде бизге дагы 2003 жылдагы келишим жумшак айтканда абдан таң калыштуу болгон. Дагы да тереңдебей коеюн. Алардын баары көп жолу жарыяланган жана бардык маалыматтарды ачык булактардан табууга болот. Бирок ошол эле
убакта эл аралык арбитраж үчүн бизде пара алуу же коррупция боюнча фактылар жетишсиз эле. Бул коррупция фактisi болгон эмес дегенди билдирбейт. Дагы бир кайталам, 2003-жылдагы келишим таң калыштуудан да башкача эле. Анын үстүнө 2009-жылдагы келишим менен иштеп жатканда өкмөттүн кызыкчылыгын абдан белгилүү юридикалык компания коргогон. Ал арбитраждын жана башка сценарийлердин тобокелчилигин тактаган. Ал эми 2003-жылдагы келишимге Кыргызстан тараптан өзүн сыйлаган бир дагы юрист кол коймок эмес. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.